Күйөөсү келсе аялы тосуп алып анан жылмайып, бул тарбия. Анан балдар отурса энеси айтыш керек, тургула. Атаңар менен учурашпайсыңарбы? Бас тургула деген. Бул тарбия. Анан балага айтыш керек. Балам, сен чоңойгондо мени багасыңбы депчи. Айтыш керек. Мени багасың сен. Буюрса мага машина алып бересиңби? Мага үй алып бересиңби депчи. Ошондой баланын мээсине куюш керек да. Сен милдеттүүсүң мени бакканга. Мен мисалы ата энемди бакчуман. Сен эми мени багышың керек. Сен чоңойгондо мени багышың керек. Сен чоңойгондо путевка сатып алганда биринчи путевканы кимге бересиң сен? Аялыңа алып бересиңби путевка? Же ата энең алып бересиңби биринчи? Ал айтат, ата энем алып берем дейт. Ысык көлгө эч алып келиңиз деп. 2 путевка биринчи ата энең алып бер. Андан кийин аялың менен барып кел. Ошондой эмне тарбия бериш керек балдарга. Анан ошо менен чоңойгондо бала тарбия ошондой туура тарбия көрсө, агаңды сыйла депчи. Барып агаң менен учурашып кой деп. Мисалы менин балам эмеде окуйт, университетте окуйт анан. Эмеден көп мисалы чет мамлекетке чыгып келген. Анан чет мамлекеттен келгенден мен биринчи эмне деп айтам? Сен биринчи барып чоң акпаң менен учураш дейм. Андан кийин барып менин агам менен учураш дейм, эжем менен учураш дейм. Алардын алдынан сөзсүз өт. Алардын батасын ал дейм. Аларга бир нерсе ала келдиңби деп сурайм. Тиякта сыртта жүргөндө эле айтам, бир нерсе ала кел депчи. Мага эчтеке кереги жок дейм.